Ассаламу алейкум. Денсаулық бардығызға керек. Құдай тала үйінде ооруканада ооруп жатқандар Құдайым денсаулық шыға берсін. Оорусун берген дагы жараткан, шифасын берген дагы жараткан. Демек, бардык жакшылыкты Кудайдан гана сурайбыз. Бүгүнкү темабыз денсаулык деген эмне деген темада сөз кылабыз. Андыктан биздин насихатта жана марвада кала бериңиздер. Анда ушул бүгүнкү темабызга ошол алтындай болгон убактысын бөлүп келген биздин асыл конокторубуз бар. Анда силерге тааныштырып өтсөм. Кош келдиңиздер. Жалпы биздин конокторубуз ошол Гүлиза Султанбаева эжекебиз бир аз ооруп калган экен. Жолдошу Жомарт Касымов агабыз. Кош келдиңиз. Мынакей алыстан атартып Токмоктон бери келдиңиз. Кудайым ушул эжекебизге денсаулык берсин. Жана ошондой эле чыгыш медицинасы боюнча адис Саня Тактыкова эжекебиз. Кош келдиңиз. Рахмат. Жана ошондой эле элдик дарыгер агабыз ишти жасап коюп, мынакей буюрса дарыларын алып келиптир. Мухаммед Алы Мураталиев агабыз. Кош келдиңиздер. Анда урматтуу бир туугандар, ошол бүгүнкү эфирибиз мынакей жалпы эл журтка арнап атабыз, денсаулык болсун деп атабыз. Анан ошол эжекебиз канча жылдан бери ооруп атат, токтолуп берсеңиз. Биринчиден ассаламу алейкум. Баарыңарга чачкысабы. 12-нчи жылы ошол биринчи жолу приступ болгон. Биз анда түшүнгөн эмеспиз, эмнеден болуп атат деп ошо текшерип неметкенбиз. Акырында ошо альвеолар печени болуп, чыкты. 15-нчи жылы ошо биринчи операциядан өткөнбүз. Биринчи операция болгон. 2 жылга жетпей, кайра рецидив болуп калгандан экинчи операция болгон. Азыркы учурда кайрадан андан бери мына 5 жыл өттү. Кайрадан рецидив болуп, бул кезекте операцияга жарабай трансплантация кылыш керек болуп калыптыр. Азыр документтердин баарын көрсөтүп алып келем. Жакшы, ушуларга көрсөтүп койсоңуз, кайсы жыл анткени баягы биздин көрүүчүлөр, угармандар мындай далилдүү болсун деп атабыз. Анткени кээде ошол эми денсаулык бул аманат, бирок ошол кээ бир адамдардын денсаулыгунан акча тапкандар да бар экен да. Баягы саламат сактоо министрлиги да өткөндө эскертип айтышкан. Бул выпискалар ошо 15-17 жылкы, анан быйылкы КТ. Ошо камерага көрсөтүп койсоңуз. Көрүнбөйт деле болуш керек. Бул 15 жылкы 16 июнда 15 жылы. Биринчиси получается 10-нан 10 майдан 23 майга чейин болгон экен. Ошо диагноз рецидивная альвеококоз первого сегмента печени деп турат да. Быйылкысы мына бул жакшы бир медцентр бар экен, диагностический медцентр систем деген. Ошондон барып кайрадан тарттырганбыз. Ошондо ушул баягы Түркиядан же Русиядан көргөнгө ошол жасатканга канча акча талап болуп атат? Баш аяк сом менен которгондо 5 миллион сомдой, 5 миллион сом тегереги болуп калды. Акш доллар менен 55 000 долларга чейин деп айтышты да. А эгерде биздин ошол бизди көрүп аткан эфирден, Facebook'tan, интернеттен көрүп аткан же болбосо радиодон угуп аткан биздин бир туугандар үчүн шотторуңуздар кандай бир айтып койсоңуздар. Шоттор ошол телефондор 1 сомдо бар. О деньги, Оптима банк, М-банк, Кыргызстан. Ошолордо бар, номер телефондордо да. Телефондорду айтайын. Айтып койсоңуз, айтып койсоңуз. 550 172 352. Анан 500 04 44 76. Ошол номерлерде да. 500 04 дагы айтып коюңуз. 44 76. Жакшы. Кудай буйрса эми Кудай таала денсаулык шифа берсин эжекебизге. Сакайып кетсин, ошол баягы эми кээ бирлер үчүн бул чоң акча. Эч ким оорубасын. Кээде ошол дуа кыласың, душманыңды да оорубасын депчи. Анан эми
бул дагы Кудай таала көтөрө турган сыноолорду берет экен. Балким ушунун чечилүү жолдоруна себеп болом десеңиздер, сооп алам десеңиздер, мынакей азыркы биздин ушул Жомарт байкебиз айткан номерлерге которсоңуздар болот. Кудай буйрса, Аллах ыраазылыгы үчүн деп туруп. Анда агай, мынакей сиз өзүңүз эле келбей, баягы элдик дарыгер катарында билебиз, сиз мында көп эфирге чыкпайсыз. Биринчи сыр эмнеде, экинчиси азыр алдыңызга бир керемет бул сүтпү же кымызбы эмнени алып келдиңиз? Бул дарынын аты Миңдеба. Миң ооруга шифа деген мааниде айтылганда, бул дарынын жасаган аксакал азыр 87 жашта, Нарын районунун Эмгекчил айылында Султек деген аксакал жасаган. Ал киши менин устатым. Устатыңыз, Мен ал киши кыл тамырчы, анан көбүнчө чөп менен дарылайт, анан ошол Миңдеба менен дарылайт. Бул мээр чөптү уйдун сүтүн ачыткан, бул адал да, адал. Шарият уруксат берет. Шариат уруксат берет, адал. Уйгунбуз, бирок ошол тамырга чытылгандагы бунун касиети канды тазалайт, боорду тазалайт. Анан иммунитетти көтөрөт. Анан эгер кыш шилдеде муну ичип алсаң, көйнөкчөн жүрө берсең болот, тердеп. Демек ыстат экен да? Ыстат. Бул ошондо эркектерге, аялдарга баары эле кете береби же кандай бөлүнөбү? Баарына. Мунун нормасы ошол эртең менен ач карын 250 грамм ичиш керек. Ана 1 литр 4 күнгө жетет. Ач карын ичиш керек. Ошондо Султек ата айткан 12 күн ичесиң, 7 күн эс аласың, кайра 12 күн ичесиң, 24 күн ичесиң, ичерде сүрөткө түшүп кой деп эскерткен. Ичип бүткөндөн кийин сүрөткө түшөсүң деп, анан эки сүрөттү салыштырасың дегенде, баягы адамдын жүзүнөн ошо ооруп аткандагы жүзү менен 24 күндөн кийин баягы айыккандагы жүзү эки башка болот да. Салыштырмалуу. Жүзүнөн нур чачырап калат. Жүзүндөгү уңкул-чуңкулдун баарын баягы полировка кылып, шпаклевка кылып коет да. Жакшы агай. Анан ушул баягы эми сизди көрүп, ушу эфирден, үн алгыдан, сыналгыдан көрүп, баягы давазын издегендер көп да. Анан ошол баягы дарегиңиз кандай, адресиңиз кандай, кайсыл жерден табат? Бул дары Кыргызстандын 7 дубанына тараган, алып кетишкен келгендер. Муну көбүнчө жанагы кант диабети болгон менен ооругандар ичет, анан аллергияга миңдин бири. Аллергия болгондор 100% айыгып мага телефон чалып рахматын айтышат. Аллергияга жакшы. Бизде ушул оору өтө көп да. Кышы болсун, жазы болсун, күзү болсун, шыгылсы чүчкүргөн бышыргандар көп. Чөп бышканда башталат дешет. Чөптөн деле эмес го, аллергия эме бул кандагы паразиттерде. Ошол кычыштырып анан адамдын деген жанын кейтет да. Анан муну ичкендер, ичип айыккандар баардыгы азыр болуп анан мага телефон чалып айтышат. Мен өзүм да кызыгып сурайм да, себеби адрестерин жазып алам. Анан сурайм, кантип калдыңыз деп. Толук айыктым деп айтышат. Жакшы. Анан сөзүңүз өзүңүзда ушул баягы бир курс леченияңыз канча күн болот? Анан баасы канча болот? Алабыз дегендер болсо. Бааны муну патенттеп айтып койгон Султек ата. Бааны мен кое албайм. Себеби ал кишинин баасы бар, баягы литрин 250 сомдон сатып алчубуз. Андан кийин анан мен көрүп ал кишиден ошол тамырды алып анан өзүм ачыта баштадым. Литр 250 сом. Анан жөндөбү экен, жакшы экен. Ал киши болсо тонналап ачытчу, эми азыр картайып калды, тиги тоого жете албай калды. Бул деле чоң эмгек талап кылат да. Асостон эле ачытам бир. Айна кетишке ачытам. Бул жактан ачытасызбы же нарына ачытып келесизби? Жок, үйдөн эле Бишкектен ачытам, бирок сүт тоо жактан келет да. Сыгатадан келет, тоонун этегиндеги айылдардан келген сүткө ачытам. Жакшы, буйрса, мынакей урматтуу угармандар, көрөрмандар, кулагыңыздарга күмүш сырга. Буйрса, жана аллергия менен ооругандарды көп билебиз. Ошо буйрса, силерге кайрылып, телефон номерлери кандай? Балким чалып сурайбы же кандай? Менин телефон номерим 0501 138 036. Байланышта түз сиз менен байланышат, Мага чалса 24 саат.
24 саат мен түнкүсүн уктабайм да тахажжуд намаз окуп ошол ооруган пенделерге тахажжудда дуа кылам, анан айыгышат. Машалла. Мен дарылабайм, Алла Таалам өзү дарылайт да. Машалла. Мынакей чыныгы мусулман дарыгерлер десек болот. Анткени баягы Кудайга таянып, Кудайдан сурап, тахажжудду окуп алып, анан буюрса баштайт турбайсыздарбы. Алла ыраазы болсун. Сания эже кош келдиңиз биздин Марвага, насихатка. Ошол сиздики да өзүнчө бир керемет бир илим, психологсуз өзүңүздү бир кененирээк тааныштырсаңыз, кесибиңизди. Мен Сания Тагировна деп коюшат. Медцентр Кийжиде иштейм. Азырынча отпускада жүрөм. Эми Кудай буйрса ушул айдын аяктарында уже жумушка чыгыш керек да. Силерге рахмат бизди чакырганыңарга. Мен өзүм канча жылдан бери китайский медицина, восточно-тибетский медицинаны абдан жактырам да. Себеп бир эле, например, современный азыркы не традиционный медицина деп коет, современный медицинаначы. А традиционная медицина ушул сөздү көбү алмаштырат да, жакшы түшүнбөйт. Традиция дегенден кийин ата бабабыздан калган элдик дарыкер. Биз современный медицина. Мен ошо менен заниматься этем да. Бирок мен канча жылдан бери менин практикам көп эле болду, 40 жылдан болду. Керемет. Мен, например, современный медицина менен традиционный, нетрадиционный медицинаны өкөнү башка деп, бул жаман дарылайт, биз жакшы дарылайбыз деп эч качан бөлгөнгө болбойт. Себеп эми биз союздагы киши болгондон кийин союзовский. Например, современный нетрадиционный медицина, врачтар окуп билим ала электе, ата бабабыз ушу дары дармек, фитотерапия. Биз азыр фитотерапия дейбиз. Ооба. Чөптөр менен. Вот, байкебиз айткандай, мынакей мен уйтуп келдим дейт. Это тоже корень, туурабы? Туура. Вот. А бул корендин үстү гүл болобу, сабагы болобу, жалбырагы болобу, ал деле бир оорунун дарысы. Себеп дегенде, мен эмнеге вот ошону бөлбөйм? Эмне үчүн дегенде, фундамент современной медицина это не традиционный медицинадан кетет да. Бизден жакшы биз азыр билген Авиценна деген, Гиппократ деген. Гиппократты азыр эч ким унута элек. Авиценнаны эч ким унута элек. А бизден кийин бизди ким унутабы, ким эстейт, один Аллах только Кудай знает. билет. Только Кудай билет анычы. Ооба. Ошон үчүн, например, традиционный медицинаны жаман деген, гирудотерапия жардам бербейт деген врачтарга мен айткым келет да. Силер медакадемияны бүткөндө дипломаларда вы клятву Гиппократа даете, а бизди болсо силерге окшогондорду туура эмес деп коюшат. Бул туура келгенде, например, если туура лечение жасаганда, Аллахтын буйругу менен шифа бериши мүмкүн. Мен подход ар бир пациентке, больнойго башкача, например, мамиле жасайм да. Эмне үчүн дегенде, биринчи адам баласын көргөндө, жанына келгенде бисмилля деп келиш керек. Алланын аты менен. Дарат менен. Дарат гусул. Дарат менен. Гусул дарат аласың, например, жумушка кетип баратканыңда түшкү намазды окуш үчүн, если ошол кабинетиңде возможность жок болсо, дарат менен кетсең, өзүң таза, өзүң уже Аллахка ишенип, зыңкыйып басып кетесиң да. Намаз окуган кишилер мени түшүнөт, напримерчи. Дарат алган намаз окуган киши биринчи гигиена. Ислам дининде гигиена, медицинада гигиена, табактарда гигиена. Гигиенаны никто отменить не может. Анан любой пациентке жологондо биринчи карап туруп, особенно азыркы күндө. Пандемия болгондо кээде мен ойлойм жакшы болду депчи. Биз ойгондук ошондончу. Колду жууганды үйрөндүк. Дарат алганды ого бетер үйрөндүк. Баш оорубагандын Кудай менен иши жок деген макала бар. Кудайга карап калдык. Тазалыкты, ден соолуктун кадыр баркын билдик. Билдик, ошону билдик. Анан көбү Кудайга карап калды. Адам баласын биринчи диагноз коюш керек. Эмне үчүн мага китайская медицина жагат? Өзгөчө. Эмне үчүн дегенде, биздин современный медицинада анализ алмайынча бир специалист приблизительно диагноз коюп коет да, анан анализден кийин уже анализировать этип диагноз коебуз да. А, например, китайский медицинада есть такая возможность. Адам баласын карап туруп эле,
кебетинен, түсүнөн, өңүнөн Байке айткандай цвет кожи, цвет лица, разговор, запах даже диагноз койгонго возможность бар. Дароо тез. Конечно. Анан кийин приблизительно диагноз коюп алып уже первую помощь оказывать этсе болот да. Ошондой бар. Анан кийин жакшы жери биринчи имандуу, инсаптуу адам баласы бисмилла деп оору кишиге жологондо биринчи биз шифасыны Байке айткандай Алладан. Аллах адам баласына оору да берет. Мен оору берем, амалын издегиле деген. Амалын издесе, ошол амал чыгат. Алла шифасын өзү берет да. Бирок көбүнчө дары дармек менен эле лечение жасабай, без медикаментов, без медикаментозное леченияга кайрылса азыр абдан чоң мүмкүнчүлүк бар. Себеп абдан бай кишилер, ал, например, элдин баары эле ошону билет, акчасын каяка коерун билбей, ошолор дары дармек чыгарып, химикат менен бизди травить этип чыккан. Ошо менен народное лечение на втором плане алып калган да. А на самом деле противовоспалительное, желчегонное, абдан жакшы дарыларды, например, Индиядан, Пакистандан чыккандарчы, ушул дары вот фитотерапия, то есть чөптөрдөн эле выжатка чөптөрдөн жасалат да ошолор. Биз Кыргызстанда тейлеп жүрөбүз, Баркын билбейбиз. Баркын билбейбиз. Колдогу алтындын баркы жок. Сырттан бир турист келген экен, Казарманга барганан 1 квадрат метр жерден 200 жыл дар чөптү таап да. Анан аябай таң калып турдум, баягы ушул тармакта адис окшойт да. Силер биздин дарылардын баарын тейлеп жүрөт экенсиңер депчи. Жок, ошол чында. Ошол чында. Жакшы. Анан ушул бүгүнкү темабыз, урматтуу угармандар, телекөрүүчүлөр, ден соолук. Ден соолук бул аманат дейт. Азыркы сиздердин байкооңуздарда жестерге келген бейтаптар дейбизби? Кайсыл бизде Кыргызстанда кайсыл оорулар көп? Же болбосо ооруларды сактануу жолдору кандай? Депрессия менен стресс көп. Азыркы эмне себептен көп бул? Пандемия. Көбүнчө вот время пандемия 20-жылы, 21-ci вот 20 башталды, 20-21, 22 жылы вот пандемиядан кийин стрессовое состояние, панический атака көбөйүп кетти да. Панический. Почему дегенде биз деген пандемия деген сөздү унутуп калып, баягы Эбола болсо деле эпидемияны эле билип калганбыз. А адам баласы, видите, как баарыбыз бири-бирибизге карайбыз да. Адам балдары ооруп, көбү өлгөндөн ошол жүрөктүн түшкөнү. Например, биздин медцентр, современный, многопрофильный медцентр КИЖИ болсо деле, например, ошол жерден, например, менин лечением, чисто как подход, как восточно-тибетский, плюс фитотерапия, плюс герудотерапия деген бар. Сүлүк. Например, мен больнойду можно лечить. Классический массаж, европейский называется, точечный шиатсу, микромассаж головы деген бар. Например, баштары ооруп, мигрендерди ошо менен биз лечение жасайбыз да. Например, мен көрөм больнойлорду из-за того, что, например, пандемия болобу же башка бирдемеден коркуп адам баласы жүрөгү түшкөндөр болот. Ошолорду биринчи душасын лечить керек. Жан дүйнөсүн, Жан дүйнөсүн. Андан кийин, например, вот табыптар билет аны сонун ата бабабыздан калган жүрөк көтөргөн бар. Башын тең деген бар. Сотрясение головного мозга биз 10 күн капельница койсок, сотрясение головного мозга 3 күн тең деп койсоң эле айыгып кетет. Это практика. Практикада бар, Мен ошону жасайм, напримерчи. Мен современный медицинада мен ошону да жасайм. Себеп комплексно лечение жасаш керек. Мен бүт барын айтам. Биринчи силерге Аллах иман, инсап берсин, ден соолук берсин, береке берсин. Күчтөн сөзүңүз оозуңузда. Баягы врачтардан кээде ошол эми ар кимге шыбасы, дабасы ар кимден го, бирок баягы эч кимден болбой калды деп кээде ушундай нерселер бар. Элдик дарыгерлерден же болбосо чыгыш медицинасы болобу чыгарып коет, адам болбой калды. Бирок сиздерге окшогон таптар айыктырып коет. Ошондой практикалар барбы, айтып берсеңиз? Биздин медцентрде биз айыктырганбыз. Биздин директор Касымбеков Турат Токонович, профессор, доктор медицинских наук, невропатолог. Вот. Биз айыктырганбыз да.
туура диагнозду коюп, конечно, анализдерди аласың, андан кийин биз айыктырганбыз. Канча кишилерди биз айыктырганбыз. Почему дегенде, Кудайга чексиз шүгүр. Байке айткандай, түн ичинде тахажжуд окуп бата жасайм дейт. Мен элдерди кээде ошо кабинетте 2 ракат намаз окуп, анан кийин элди көрөм. Себеп Алладан шифа тилейм. Ошол жүрөк көтөрүлө калсын. Себеп любой пациент центральный нервный системасы бузулат. Ооруганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бар кезинде сахабалар ооруганда ошол жылдары, ошолордун замандарында адам баласы ооруганда Аллах, альхамдулилла, сен мени унутпапсың дечү экен. Азыр биз иманыбыз эми бүт бар эмес дечи. Кудай өзү кечирсин, астагфиралла. Эмне себептен мен ооруп калдым деп айтабыз бизчи. А себептери көп да. Себептери көп. Конечно, ошон үчүн адам баласы мойнуна алып, Аллах мени унутпапсың, эми амал берген, шифасына берген, мен айыгып кетейин дебесе, биз личит эткен, сиз байке, биз намаздарыбызда бата кылабыз ошол кишилерге. Дуа кылып, Аллахтан тилейбиз. Жакшы. Эже ошол көрсөми сиздерде бүт тармак боюнча көрөт экенсиздер. Анан ошол көрүү акысы кандай болот? Же кандай договор түзүлөт? Биздин частный клиника болгондон кийин директорде мен наемный рабочиймин да, эми менин клиникам эмес. Там прескурант бар да. Но бирок Кудайга чексиз шүгүр, Аллах шифасыны берет, мен себепкер, но ар бир пациентке комплексно лечение жасаш керек да. Себеп любой ооруда центральный нервный системасы ошону укреплять этиш керек, восстанавливать эткенге мүмкүнчүлүк бар. Жүрөгүн көтөрүш керек. Адам баласы, например, бир жыл, 1,5 жыл ооругандар бизге келгенде айыгып кетет да. Кантип айыгып кетет? Өзлөрү таң калат да. Ошого подход, ар бир пациент, ар бир адам индивидуальный болгондон кийин индивидуальный подход жасаш керек. Обязательно духовное очищение, обязательно жүрөгүн көтөрүш керек. Аны мен айтпай туруп эле тез уже анан кийин эмнеден ушундай аякты дегенде биз уже түшүндүргөндө булар таң калып калат да. Например, микромассаж головы. Ошону көп киши билбейт. Это шиатсу, японский массаж. Көп кишилер билбейт ошолордучу. Например, грыжа, например, протрузия. Ошолорду массаж менен туура лечение жасап, противовоспалительный чөптөрдү жазып берсең, безмедикаментозное лечение, панический атаканы деле кетиргенге, это жүрөктү көтөрүп коесуң. Тахажжудта действительно бата кыласың, дуа, Аллахтан дуа тилейсиң. Знанияң болсо лечение жасаганга болот. А исламда деле знанияң болсо, почему лечение жасабайт экенсиң? Например, медицина. Авиценна. Мен, например, применять этим учение Авиценны. 10 канонов Авиценны деген 10 том китеби бар. Ошондо кайсы дары дармек биз басып турган, көрүп тургандын бүт барын Аллах бизди создавать эткенден кийин, Аллах оору бар экенин билгенден кийин, ошого жараша бизге басып тургандын бардыгы лечение чөп өстүргөн да. Баркын билбейбиз бизчи. Ошон үчүн байкеге айткандай, конечно, возможность болсо, кээ бирөөлөр, может быть, табыптардан айыгып кетет. Мен отрицать эте албайм. Почему? Потому что табыптар жасаганды мен деле колдоном. Жакшы. Мен деле колдоном. Себеп мен комплексно. Мен айтам да, вот могу чөптү ичесиз, мен мындай жасайм, чисто медицинский процедура жасайбыз. Себеп кээде көп жыл ооруган кишилерге капельница коюш керек. А капельница кээ бир дарыларды, озонотерапия деген бар, тоже капельница. Вот ошолор менен комплексное лечениеда айыкпаган кишилердин көбү 7 күндө, 10 күндө, 15 күндө айыгып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар. Кудайга шүгүр. Мынакей, миң давада алып келипсиз. Көрсөтпөйсүзбү, кандай кылыш керек, кантип ичет? Бисмилла деп баштайбыз. Бисмилла. Даама уйгумуз. Үйдүн сүтүнөн жасалган даама. Ошондо 1 литри 250 сом турат экен, Ооба. Бисмилла деп, кыбланы карап. Бисмилла. Алла шифасын берсин. Аллахтын шифасын берсин деп. Шифа бир гана жараткан Алладан. Бисмиллахиррахманиррахим. Анан Кана.
Кана баштап бериңиз анда кантип эрежеси. Мен биринчиден мен эчтеке болбосом силер ичкиле. Бисмилла. Шифа Алладан. Шифа Алладан. Кудай денсаулык берсин, бисмилла. Айранга да окшоп кетет экен, Сонун экен, мындай. Дүкөндүн кефири бар го. Анан кымыз. Бул сүттөн түрктөр тиги шаардын сүтүн ачсаң суюк болуп калат. Бул коюу экен, Бул айындыкы да. Коюу, Үстүндө баягы муну бышырып туруп бир 7-8 саат коюп койгондо үстүндө каймак туруп калат го. Ошо каймакты алып салып сүт эле куюлат. Бул ошондо өзгөчө аллергияга жакшы дедиңизби? Аллергияга Дагы? кан диабет. Кант Диабет. Анан неме иммунитетти көтөрөт. иммунитет көтөрөт, жакшы. Мынакей урматтуу насихат угармандар жана Марванын көрөрмандары, биз буюрса мына агай алып келген миң даба, Миң даба. Миң ооруга шифа. Миң ооруга шифа экен. Кудай буюрса ошол Кудайым өзүң ден соолук шифа бер деп баардыгыбыз ичип атабыз коноктор чок. Даамы сонун экен. Анан баасы деле өтө кымбат эмес экен, арзан экен, 250 сом турат экен ушу 1 литри. Аябай сонун экен. Буюрса Кудай силерге да шифа берсин, ден соолук берсин. Бисмилла деп ичиш керек экен. Анан ошол сизден жакшы болуп кетип, анан рахматтарын айткан адамдар көп эле болсо керек. Пациенттериңиз. Мага тарифти сурашат. Мен тариф койбойм да. Касиетти жараткан Алла берсе, анан мен кантип тариф коем? Колунда жок адамдар келсе, мен алардан кантип бир нерсе үмүт этем. Рызкыны Алла Таалам берет. Ооба. Алладан сурасаң, Кудай Таалам сурачы, пендем берейин дейт. Сурачы дейт. Сурашпайт. Себеби уктап калышат да. Алла айтат эмеспи? Пендем мени көздөй бир эле кадам жасачы, мен сени көздөй чуркайын дейт. Биз инсанбыз, унутчакпыз, жалкообуз. Сиз айттыңыз жана куяң жөнүндө, грыжа жөнүндө. Грыжанын кыргызчасы куяң. Мен бул куяң десем, урматтуу кыргыз калкым, ошол куяңды бала кезде укчубуз, куяңды үзөт экен депчи. Анан коркчубузда кантип үзөт болду экен деп. Көрсө кыргыз кайман айтат да, үзөт депчи. Денедеги желди денеден эле ажыратып коет экенбиз да. Болгону сквозняк. Жанагы кырарканын ичиндеги жүлүнгө суук тийсе, ал нерв да. Анан эки бут жанагы баспай паралич болуп калган ошондон. Мени 3 күн кээ бирөө 1 саатта басып кетет, кээ бирөө 1 күндө басат, кээ бирөө 3 күндө басат. Андан ашык болбойт. Бул жаштарына каралабы, каралбайбы? Улгайып калгандар кандай? Эми улгайып баарын эле бирдей 3 күн. 3 күн, Анан кээ бир жаштар 1 күндө эле басып кетет. Анда 1 саатта баскандар бар. Анан мен эми Кудайдын кереметине мен өзүм таң калам да. 1 саатта басып кеткендер бар. Өткөндө бир апа айтып калды ушундай, сиз айткан грыжа ооруйт экен, анан 25 000 сом акчам кетти дейт. 2 күн бардым, ошо менен басып калдым дейт. Анан 10 күндөн кийин кайра мурунку кейпиме түшүп калдым дейт. Баягы укол дарысына бербейт экен. Анан ошол сыяктуулар келсе, буйрса шифа Алладан, менден эмес Алладан. Себеп сизден. Биз себепчи болобуз. Жакшы. Анан мынакей Гүлзеж экөөбүздүн оорусуна ошол даба болобу? Кандай эмелер бар сиздерде? Мен эми диагнозун толук окуп чыккан жокмун да. Мындай өзүңүз бир айтып берсеңиз, мындай кыскараак кылып эле айтып берсеңиз, Жомарт байке. Токотор жерин айтсаңыз, медицина эмне деп атат, врачтар эмне деп атат, эмне кылыш керек? Биякта трансплантация, пересадка печени ошол болуп атат да. Боор жарабай калган. Боор оорусуна кандай шифа сиздин ошол медицинаңызда, же болбосо сиздин чыгыш медицинасында кандай каралган, ушулар боюнча барбы? Камды анан боорду тазалайт да. Бул
Onu alıp barып мен берем азыр сизге бир берем үйдөн. Алып барып 5 күндөн кийин эле немесеси адам өзү билет да жагып атса айтат дагы деп. Демек адамга ушу бир 3 күн 5 күндө билинет экен да ичкенде дароо эле. Билинет. Жанагы класстар 5 эле күн ичкенде анан айып кетти. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Кээде биз ушул баягы негизги ошол дарттын дабаларын сырттан издейбиз. Анан кээде өзүбүз деле бар. Баягы кээде жана колдор алтын баркы жок дейт. Анан ошол мына азыр көрсөтүп калдыңыз. Бул жерде эмнелерди баяндап айтып берсеңиз. Дальвия кокостун бул поражение болуп жери да мына. Карап турам. Сизге көрүнөт. Это компьютерная томография с контрастированием деген. Это после операции, да? Жоқ, это вот сейчас. Сейчас уже, который после операции, и жолу операциядан кийин уже болгон. Ну тут по-любому трансплантация как вот. Ошону жасаш керек да. Но противопаразитарные обязательно ичиш керек. До лечения, после лечения противопаразитарный, почему? Потому что именно паразиттер же неме тотпайбы. Анан кийин курс менен лечение жасаш керек ошон үчүн. Анан кечирип коюңуз. Чисто вот фитотерапияда, например, чөп биздин Кыргызстанда өсө турган чөптөрдөн очень противопаразитарная жакшы горькая полынь. Эрмен. Бир эле кыргызча сөз эрмен деп билем да. Вот горькая полынь. Аны мен өзүм иче алган жокмун. Но абдан ачуу экен да. Бирок ичкен кишилерди билем. Жакшы болгондорду билем да. Иче өткөнгө да жакшы, Момент казат. Жакшы, абдан жакшы. Единственно, анын запахына кээ бир кишилерде аллергия болот да. Вот, азыр аллергиянын күчөп кеткени, во-первых, экология. Ичкен тамактарыбыз бүт бары вот это. Мурун биз союз кезде Кытайдын, башка жактардын тамактарын ичпей эле ушул нукура өзүбүздүн эле өзүбүз колдогон өзүбүздүн тамагыбызды иччүбүз, туурабы? Таза болчу. Огороддон эле бирдемени себеп коюп эле. А ошон үчүн последний уже 35 жылдан бери эле аллергиянын күчөгөнү ошол да экология дейбиз биз. Бирок еще и питание вот это вот все. Жакшы, анан Жомартбек айтсаңыз, ушул баягы азыркы чогулган акча канчасы чогулуп калды, же болбосо эми буйрса, ошол элден чогулуп калса, ошол жанагы сиздер сурап аткан акча кайсыл жак өлкөгө барасыздар? Азыркы убакта 3 миллионго жакындап калды, 3 миллион болуп калды го дейм. Болуп калды болуш керек. Буйрса ошо Турция, ошо жанагы система деген диагностический центр ошолор неме кылып атышат да. Турциядан клиниканы таап беребиз дейт. Ошол ошолор аркылуу Турцияга бара турган болуп атабыз. Азыркы убакта ошондой пландар. Бир эле айткандай, жанагы антипаразитарный курс лечения алыш керек экен, ошону азыркы убакта алып баштадык. Буюрса. Азыр жакшыбы? Кечирип койгула, мен дагы айтайын. Герудотерапия обязательно керек. То есть это сүлүк. Тоже ата-бабабыздан калган. Гиппократ баштаган сүлүктү, Авиценна обязательно койчу сүлүк. Пайгамбарыбыздын медицинасы? Да, саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыздыкы. Почему? Потому что исламда сүнна канды суйулткан, канды алып тургула деген. Анын канча методикалары бар. Но самый оптимальный вариант методикасы, потому что мен уже стаж 40 жыл болуп калды да. Мен сүлүктү уже где-то бир 40 жылдай эле билем да, ошондой жакшычы. Почему? Практика. Окуганың бир, практикада өзүң көрөсүң, ошон үчүн до и после анализди алыш керек. То есть адам баласы ооруганда каны коюлуп кетет. Тем более паразит болгондо каны абдан коюк болот. Канын суюлтуш керек. Кан суюлтканда адам баласы абдан жеңил болуп калат да. Например, любой киши ооруганында ошол кишинин ичкен тамагынан, погода, бүт немелерден адам баласынан, даже нервный кишилерден кандар абдан коюк болуп кетет. Ошону суюлтканда кадимкидей жакшы болуп калат киши. Себеп именно кан коюлганда бляшкалар жабышып калат да сосудкачы. Плюс еще сосудда канча бир паразиттар болот. Вот геруда сүлүк койгондо, сүлүк баягы уюп калган
кереги жок бизге. Арам кан деп мен аны айтпайм. Адам баласына Аллах арам кан берген эмес. Просто ал бизге уже кереги жок. Жараксыз. Туруп калган жараксыз кан деп ошол туура да. Эски экен. Не эски, но ненужная кровь, которая уже застоялая кровь. Вот ошол канды, например, хижама койгондо, хижама коюшат го. Вот хижама менен сүлүктүн айырмасы. Хижамада мен, например, не хочу аманат денди чийип банка койгонго. Анда эмне происходит? Просто кровоток, лимфоток, улучшение минимальный болот да. Себеп периферически чистая кровь менен эле адам баласы состоит 70-80% из жидкости воды лимфа. Вот ошол чыгат. Теперь сиз сүлүк койдуңуз. Сүлүк койгондо интернеттен көрсөңөр сүлүктүн где-то бир 200 тиши бар. Кичинекей эле курттукучу. Ал ошол тиштери менен кайсы жердеги запах у них, кайсы жердеги туруп калган, уюп калган канга чейин барып, ошол канды соруп, биз билбейбиз сүлүк койгондо. 1 саатта түшөбү, 2 саатта соруп чыгабы ошол кандычы. Түшөрдө мына Аллахтын кереметтеринин бири, мужизасы. Бири. Баягы сүлүк түшөрдө түкүрүп коюп анан түшүп калат. Ошол түкүрүгүндө 118 микроэлемент бар. Ошол микроэлемент кровоток менен баягы бизде где-то бир 2000дей кереги жок микробтор барбы, ошолорду өлтүрөт экен. Плюс ошондо эмне происходит организмде? Воспалительный процесс. Это биологически активные веществолар да. Воспалительный процесс кетет. Сухожилияда. Сухожилиядан кеткенден кийин мышцаларда, кровеносный сосудаларда кетет. Кан суюлганда эмне болот? Адам баласынын, конечно, успокаивается центральный нервный система, көңүлүн кадимкидей ачылат, уктап калат, баштары оорубайт, кан жакшы жүгүрүп калат. Лимфоток, отличный лимфоток болуп калат да. Значится воспалительный процесс. Конечно же. Сиз койдуруп көрдүңүзбү ошол буга чейин? Обязательно. Обязательно. Эжеге айтып атам азыр. Демек, карабайсызбы, аябай керемет экен да ошол бул медицинада бир колдонуп көрүш керек. Анткени мына азыр ажайып көп элдерди билебиз, ошо жакшы болуп, сакайып кеткен. Сүлүктөн абдан жакшы болот. Анан кийин оперативный. Мен бир пациентке ооруп калганында мен сүлүк койгом. Анан кийин бир 3 күндөн кийин аппендицитти кармап калыптыр. Жаш эле бала, политикаде окуган, орус бала болчу. Анан кийин ичим ооруп атат деп эле машинасы менен мага келип калыптыр. Анда мен үйдө болчумун да. Анан үйдө мындай кармап туруп эле тилиңди көргөзчү, температура тиги бул деп эле минтип эле неме. Эми барып пальпировать этесиң да. Карасам эле аппендицит. Я говорю, острый живот. Давай операцияга барган. Фучикке барып операция жасады. Барса ошол жердеги операция жасаган хирургдар айтыптыр, каның сонун экен. Эмне кылдың эле десе, сүлүк койдум эле дептир. Десе, сага просто повезло дептир да. Даже вот до операции канча күн алдында сүлүк коюп туруп операция жасасаңар, опять же бул Кудайдын буйругу да. Это сүнна. Против, например, сүнна леченияга против я мен эчтеке не могу айткангачы. Ал Кудай бизди жараткандан кийин ошол кантип биз өзүбүздү сактап калганга бизде амалдардын бирлери ошолор да. Жакшы, анан сиздерге ошо сүлүк койдуруу үчүн сиздерге келиш керекпи же барып да коесуздарбы үйлөрдөн, кандай буйрукмалар заказ болсо? Барып койгондо киши көбөйүп кеткенде биз үймө үй кыдыра албайбыз. Бизге келсе, биз, например, кандай герудотерапевт кандай коерун алар өзлөрү билет. Бирок до и после анализ алган жакшы да, хотя бы до анализ алыш керек. Действительно кандын коюктугун анализ көргөзөт да. Андан кийин, например, мен айтып атпаймынбы, точечный массаж депчи. Точечный массажды билген киши, ал адам баласында где-то около 500дөй точка бар. Ошол ар бир оорунун өзүнүн точкасына точечно сүлүк коюш керек. Ошондо эффект будет лучше. Биздин ата бабаларыбыз сүлүктү, например, бутуң ооруп атат экен деп туруп, бутун жудурабы, жудурбайбы, обработка кылабы, кылбайбы, мындай эле сүлүктү коюп коет, сүлүк сойлоп өзү тапчу да. Это тоже правильно. Но биз эми час клиника болгондон кийин биз бүт баарына коюп эле карап отурбайбыз да. Биз точка менен коебуз да. Медицинада өнүп өсүп атат. Это, конечно, почему? Потому что эффект больше. Эффект. Это практика.
Это атам замандан калган точечный массаж, например, атам замандан калганда. И биз ошол точкаларына, например, кээ бир кишилер келет, конечно, бүт азыр акча, туурабы? Сүлүктө акча, биз иштейбиз акча, тем более биз наемный работник болгондон кийин, биз клиниканын прескуранты менен иштегенден кийин, бизден коркпой эле сүлүк алса болот. Почему? Потому что поставщиктер бар. Сиздер кайсыл жерде жайгашкан? Медцентр Кийчи азыр 5 жерде, бирок мен азыр неме, в общем, по телефону азыр жаңы кабинетке мен чыгам да, Кудай буйрсачы, ушул 20-21-леричи. Только неме менен. Телефон, анда телефонуңузду айтып койсоңуз болот, балким биздин көрөрмандар. 704 07 16 12. Ошол сүлүктүн эмне жакшылыктары просто иммунитет повышает, противовоспалительный, желчегонный. Короче говоря, сүлүк койгон киши эч качан мен бир жаман лечение алдым дебейт да. Почему дегенде, в первую очередь даже Абу Али ибн Сина, Авиценнага ошол замандарда больнойлор келгенде диагнозду кое албаса биринчи кан алчу экен. А кан чыккандан кийин баары бир эле уже легче жастан. Баягы кээ бир кишилер келет да, надутый шарикке окшопчу. Баягы шариктин желин чыгарсаң кичине неме кичирейип калат го. Адам баласы деле ошондой жеңил болуп калат да. Сүлүк, мен ойлойм да, ошол если, например, кээ бир кишилерге, конечно, койсо болбойт. Анализди алгандан кийин мүмкүнчүлүк бар болсо, койсо жакшы. Точечно койгондун абдан жакшы жери, то, что кээ бир кишилер айтат, акчам аз депчи. Акчаңар аз болсо, сизге обязательно сүлүк коюш керек болсо, именно сиздин точкаларыңызга коюп койсоңуз, опять эле ошонуки акчаңызга жараша лечениени ала аласыз. Бирок это уже намного эффективное лечение, да? Чем, например, көрүнгөн жерге сүлүк койгончу. Жакшы. Жомарт ага, мынакей азыр ойлорубуз кандай өзгөрүлүп атабы, кандай ушундай жардам кылсак болобу же болбойбу? Ойлоп атасызбы? Болот. Ооба, акыркы убакта ушундай кандай десем, көп немелер болот да, информация да. Ооба. Мен азыр бир демет алайынчы, тактап алайынчы. Сүлүк деген орусчасы пиявка, да? Это пиявка. Пиявка. А герудотерапия это уже врач, который ставит пиявки, назначает пиявки. Сүлүк это пиявка. Рахмат. Ошо акыркы убакта информация көп болуп атат да, ар кайсы кишилер айтат, тияка барып көрүнүп көрбөйсүңбү, бияка көрүнүп көрбөйсүңбү деп анан дем азыркы биздин положениябызда любой нерсени кармаш керек болуп атат да. Ошон үчүн варианттарды баарын эле көрүп атабыз. Азыркы угуп аткан мына эжем деле бул деле кандай десем, бир өзүнчө бир неме да. Колдонуш керек. Үмүт. Жок, атам замандан келаткан бир неме бар да. Не навреди деген бар. Не навреди. Чынбы? Потому что адам баласы, например, баягы опять же кыргызча макал айтайын, баш урбагандан Кудай менен иши жок деп, анан кийин баягы мурунтан баштап эле Дабасын издейбиз, баш оорса. Жок, мурунтан баштап эле баягы Кудайдын өзүбүздүн эле колубузда бар. Эчтекени сатып албайсың. Просто Кудайдан тилеп туруп эле 5 убакыт намаз окубай эле, анан кийин башың ооруганда збухты баракты намазды билбей туруп намаз окуганың деле туура эмес да. Ага деле Аллах иман бериш керек. Өзүң, кстати, издениш керек, издеш керек. Мудрость бар да. Хлеб за брюхом не ходит дейт. Курсагың ачса ошол өзүң кыймылдап туруп табасың, туурабы? А биз илимде өзүбүз эмнеге ошентип кыймылдабайбыз, напримерчи? Именно биз Кудайды эстейбиз башыбыз ооруганда. Ошондой сизде болуп атат да. Я понимаю, адам баласы ооруганда, бир проблема болгондо 100 советов эч ким жардам бербейт. Бирок сиз ойлонуп көрүңүз өзүңүзчү. Байке айткандай, паразиты убивают вот это деди. Мен сизге айтып атам, это действительно паразиты. Противопаразительный ичкен эмес, это правильно. Значит, врачтар тоже бирдеке билет, туурабы? А герудотерапия, например, именно ошол паразиттерди өлтүрөт деп атпайбы? Ишенесизби? Кээ бир кишилердин лимфоузлы опухать этип кетет. Кедичи? Биз сүлүк койгондо реакция жүрөт да. Анан коркуп келишет, мен айтам, жакшы болуптур дейм, десем эмнеге дейм? Уже жардам берген, реакциясы кетти уже. Себеп, значит, бул кишиде
Сигнал, конечно, паразитов много. Еще раз ставь, кээ бирлер корккондон койбойт. Мен айтам, вы зря это сделали. Почему? Потому что ошону аттап туруп дагы койсоңуз сүлүктү, ошол паразиттердин какой-то бир проценти по возможности жок болуп калат, Алла шифа берет. Аллах деп коюп эле баягы карап отурган болбойт. Амал издегиле деген. Амал издегиле. Сөзсүз себептерин жасаш керек. Конечно. Анан биздин баягы убактыбыз барган сайын карап баратат. Ушул бүгүнкү темабыз өтө актуалдуу тема. Сиздер менен биз ушу ден соолук деген эмне деген теманы тегергенде сөз кылып атабыз. Анан жана сөздүн башында айтып калдыңыздар, кээде ушул кырыжадан баягы мындай түз эле басып жүргөндөр мындай ийилип калат да. Ошолор сиздер үзгөндөн кийин мындай түстөлөбү? Белдери кандай болот? Жазында Оштон Карагужадан Арайымкул деген жигит келиптир. Анан алыстан эле баягы бери чейип көз чекчейип келатканда 500 метрден куяң болуп калыптыр деп анан жанынан өтүп баратып, сиз куяң болуп калган турбайсыз десем, ооба мен куяңмын деди. Мен куяң түзөм десем, азыр үз деди. Мен алып барып 3 күн дарыладым. Анан айттым, сиздин белиңиз бүкүр экен. Горбатый. Эми эртең менен 2 рекет багымдаттын сүннөтүн окугандан кийин 100 жолу субханаллахи ва бихамдихи субханаллахи азим астагфируллахты 100 жолу зикир чаласыз дедим. 2 айдан кийин жума намазда жолугуп калдык мечитте. Түптүз коюп мен таң калып турган жаныма келди. Мухаммед байке, мен кандай болуп калдым? Сен түптүз болуп кандай тиги неме? Горбат эмес белең, бүкүр эмес белең. Сиз айтканды жазадым деди. Муну пайгамбар айткан. Бирөө келгенде субханаллахи ва бихамдихи субханаллахи астагфируллахты 3 эле жолу айт деген. А мен ага кишиге 100 жолу зикир чал дедим. Ана Эч ким акча бербесин, болгону зикир чалыш керек, Кудайды издеп. Кудайдын керемети. Эң жөнөкөй. Муну пайгамбар айткан. Машалла. Ошо орукчан кишиге сен ушуну айткан деген. Анан турмуштан кыйналып атам деген. Ушул зикирди чалып тур деген. Анан 6 айдан кийин келип бир пайгамбарым, мен байыдым. Ошо байлыгымды кое турганга кампа таппай атам депчи. Алланын керемети, керемет. Сурабайбыз да, жалкообуз. Демек сураш керек. Сураш керек. Баягы сурасаң составы менен келет. Баракелде. Жанагы ким чындап сураса жоопсуз кайтаргандан уялам дейт, Кудай Таала. Хажытта дуа кылып атса, Алла Таалам ушул пендемдин баардык уктап атат. Ошо алакан жайып алып, түнкү саат 2:30-3:00 туруп алып дуа кылып атат. Мен мунун сураганын аткарбаска мен уялам деп айткан. Мен уялам. Бизге кандай неме, кандай? Демек биз өзүбүз жалкообуз, Алла Таалам кандай сүйөт бизди? Биз жалкообуз. Жалкоолуктан арылышыбыз керек. Күндүз деле кушулук кылып 1 саат уктап алса болот да. Абдышүкүр Нарматов устаз айтпады беле? Түнкү саат 2:30-га будильникти койгула, тургула. Даарат алып алып 2 рекеттен 8 жолу тахажжудду окуп туруп, күн чыккандан кийин барып күзгүдөн жүзүңдү карачы дегенде. Тахажжуд окуган кишинин адамынын жүзүнөн эмне болот? Нур болот, Нур. Мына тахажжуддун касиети. А эмне үчүн нур чачырайт? Кан тазаланат. Анан өткөндө ушул бул дагы бир оорулардын бир түрү экен. Жана кара дуа деп коет, жиңирип кетиптир деп коет, анан сыйкыр деп коет, көз тийиптир деп коет. Анан ушул оору менен ооругандар көп экен Кыргызстанда. Анан ушул сактануу жолдору, же болбосо ушундай ооруп калса сиздер көрөсүздөрбү кандай? Мен жооп берейин буга. Ошол мен айтпадымбы, эмне көп? Стресс менен депрессия көп. Ушу кара дубадан да ысытма, суутма жасашат. Ошондо тамыр буралып калат да. Муну кара жүндү бакчылар жасайт акчага. Анан кайтарма менен Курандагы мына биз тиги Аяттар дем менен салабыз. Дем салып кайтарма окуйбуз да. Бул Ясин менен дем салганда тез өзүнө келет. 3 күндө, 5 күндө, 7 күндө
арылат. Болбосо жанагы депрессияга түшүп калып анан өзүнө өзү кол салгандар, суицидке баргандар. Кара дубадан. Демек, бул Сөзсүз дем салдырыш керек. Дем салдырса, Куран. жаната Куран менен. Курандын аяттары менен дем салыш керек. Демек ошол сиз жашайсыз. Өзүнө дем салса да болот. Өзүнө өзү. Кайсы сүрөттү окуйт? Колдон келсе Ясинди окусун, болбосо Аят Аль-Курсини, Насты, Фалакты, Ихласты. Жөнөкөй эле экен, сактанып, коргонуу дагы болот да, Кудай билсе. Урматтуу. Мен айтып коеюн. Айтыңыз кошумча. Кошумча, Айтыңыз. Например, ушул кара дуба, ак дуба дегендер бар, черно-белая магия. Элдер ошону жасашат. Кайтарма жасайсыңар, молдолор жасайт. Кайтарма жасаганда эл түшүнбөйт да. Кайтарма жасаганда ошол так гана өзлөрүнө барып туруп, ким жасаган болсо, минимум 2%, максимум 10% энергетически тиет. Өзүнө жасаган кишиге. Ошону закон бумеранга никто не отменял и не отменит. Ошону эл билип койсун. Бүгүн сизге чоң рахмат ушул вопросту көтөргөнүңүзгө. Эл ошону билип койсун. Өзүнө тийбесе, мындай более-менее мындай катуураак, здоровый киши болсо, өзүнө тийбесе, обязательно балдарына тиет. Балдарына тийгенде самый жакшы көргөн баласына тиет да. Ошону билип койсун. На самом деле исламда кара дуба, көз тийген, тил тийгендерди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деле айткан, тиги кызга көз тийип калыптыр, тезирээк окуп дем салып койгула деген. Ал существует, было, будет. Ошону кантип адам баласы сактанат? Биринчи сактанганы намаз. Биринчи гусул дарат алсаң, бүт денеңден суу түшкөндөн кийин частично ошол кетет. Оң колуңду жууганыңда, дарат алганыңда, например, оң колуңдагы кетет, сол колуңдагы сол колуңан кетет. Ошончо катуу оору болбойт да, ошондочу. Андан кийин, бамдаттан кийин самый оптимальный вариант, если, например, адам баласы өзүн сактайм десе, Сүрөтүл Бакараны окуш керек. Сүрөтүл Бакара это жатканда коркпой, панический атакалар болбосун десеңер, Сүрөтүл Фалак 113, Сүрөтүл Нас 114 сүрөнү окуш керек да. Обязательно. Анан кийин сол жагыңа, алдыңа и оң жагыңа су деп жатсаң, эчтекеден коркпойсуң, жин шайтан жолобойт. Бирок тахажжуд намаз окуган үйдө шайтан кирбейт деген сөз бар ишечү. Бир жуманын ичинде эле шайтан ошо жолубой калат бул үйгөчү. Ошон үчүн бизге Алла бергенди биз барктабайбыз. Бекер бергенди баалабайбыз бизчи. Туура. Адам баласы өзүн өзү айыктырганга мүмкүнчүлүк бар да. Аллахтан сурап туруп эле. Кандай аят, кандай сүрелер бар, которые биз намаздан кийин окусак, ошо канчалык биз мындай Аллахтан ден соолук алат экенибизди биз ошону көбү түшүнбөйт да. Жакшы. Жомарт байке, баягы эфирибизде соңуна келип калды. Убакыт деген 1 саат тез эле өтүп кетти. Ошондой болсо дагы жалпы эл журтубузга кайрылууңуз, анан ушул дагы бир кайталап өзү устаттар айткандай кайталоо жакшы болот. Анан ушул жалпы жана шотторуңуздун номерлерин бир кайталап айтып койсоңуз. Элибизге эмне дейсиз? Биринчиден азыр айтып атпаймынбы, жана 3 миллион сом топтолуп калды. Ошонун баары ушу элим, кыргыз элим, Казакстандан деле, Россиядан деле, мына азыркы убакытта Америкадан да бир Темирлан деген бала бар, ошол жакта иштейт. Мына ошол жактан да чогулуп атышат. Каражат топтолуп келип атат буюрса. Кудайга шүгүр. Ошон үчүн баарына эле ыраазычылыгымды билдирем. Кудайым колдосун баарын. Оорубасын. Оору деген негизи жаман. Өз башыбыз менен тартып атабыз, көрүп атабыз. Ошондуктан бүт элге эле жалпы ден соолук каалап кетебизмин. Азыркы убакта ошо жетпей аткан каражаттын счетторун айтсам, ошол жак которо берсе болот да. Жетпей аткан каражатты топтош керек.
Optima Bank о деньги Элсом ошо номер телефондору аркылуу эле салып койсо болот. Ал Мегаком 550 172 352 Ошканкы 500 04 44 76. Ушул аркылуу салса болот, которсо болот. Дагы бир жолу элиме рахмат. Жакшы, бүз ошол Гүлзия эжекебиз тез сакайып кетсин, Кудай Таала жардам берип. Сане эже, элиңизге, журтуңузга жалпы ошол эл журтуңузга каалоо тилегиңиз болсун. Мен Аллахтын пенделерине биринчиден мен иман, инсап, береке денсоолугуна. Ошол. Эч ким оорубасын. Эми береке денсоолугуна берсе оорубайт да. Кудай буйрса. Кудай буйрса. Эң нечке сактанганды биле эле. Анан кийин Сиз сактанганды, айткандай. конечно, сактанганды билиш керек. Жакшы, бул жердин аксакалы эле сиз буйрса. Анан ошол сиздерге окшогон жакшы табыптар келгенде, дарыгерлер келгенде, алдымдар келгенде бир жакшы каалоо тилегин, анан бир батасын алып калбасак болбос. Урматтуу кыргыз элим, биринчи байлык денсаулык дейт. Адамдын 12 мүчөсү Алла Таала бизге аманат кылып берген. Ар бир мүчөнү көздүн карагындай сактап, ар ким өзүңөрдүн деңсоолугуңар үчүн кам көргүлө. Деңсоолук эмнеден? Адал тамактан, 5 вакыт намаздан, зикирден, тахажжуд намаздан. Мына ушуларды аткарып жүрсө деңсоолук таза болот, адамга оору, дарт жакындабайт, илебешпейт. Анда эмесе бата кылып коеюн, жараткан Алла ошо эли журтубузга тынчтык, береке берсин. Асмандан жерден боло турган бирөөдө кырсыктан, жаман көздөн, жаман оорудан, жалган жалаадан, жер бетин каптаган кара тумадан жараткан Алла ошо кыргыз элин бардык момун мусулмандарды жараткан Алла өзү сактасын. Эли журтубузга береке берсин, уул кыздарыбызга иштерине иман салсын, жүрөктөрүнө хидаят берсин. Эл башы, журт башыларын жараткан Алла нафсисин тийип, элибизге, мамилетибизге пайда келтире турган чечимдерди кабыл алып, ошондой пикир берсин жараткан Алла. Бардыгы саман болобу. Ушул Марва телеканалына чакырып бүгүн бизди биз менен ошо аңгиме дүкөн курганына терең ыраазычылык билдиребиз. Коллективдер менен аман болгула, ийгилик болсун. Ар дайым элибизге пайда келтире турган ушундай берүүлөрдү бере бериңиздер. Амин. Аллахга рахмат. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды. Ошондой болсо дагы ушул 1 саат ичинде элибизге бир жакшы маанилүү маек, бир жакшы таалим болду деген ойдобуз. Анткени эч ким оорубасын. Кудайым, балким ооруп калсак, Кудайым денсоолугун чың кылып, мынакей биздин табыптар бар, дарыгерлер бар, алардан кеңеш сурап буйрса, тез сакайып кетсин деген негизги тилегибиз. Эл журтубуз тынч болсун, Кудайым үйүндө ооруканада ооруп жаткандарга денсоолук шифа берсин деп тилек кылабыз. Таалим программасы ушу менен соңуна келди. Эл жерибиз тынч болсун, жалпы дүйнө жүзүндө эч ким оорубасын деген негизги максатта. Кийинки эфирден амандашканча, ассаламу алейкум.